Assalamu alaikum tuğanlar. Kandayсыңар? Тынсыңарбы? Амансыңарбы? Көптөн бери эфирге чыкпай калдым эле туғандар. Бүгүн бир эфир кылайын деп чыктым, атайын өзүмүн ой пикирлерим айтып, мыйзамсыз бийликтин кылыктары ошол боюнча сөз болмокчу. Бүгүнкү биринчи темабыз мына Алабукадагы биздин суу сактагычыбыз бар эле, Орто Токой деген суу сактагыч боюнча болмокчу. Экинчиси туғандар, өзүңүздөр билгендей, ал жерде бир эле суу сактагыч эмес туғандар, ал жерде жерлерибиз да бар, арасында тоолорубуз да бар, ушу тоолорубуз да кетип калган туғандар. Анан экинчи темабыз туғандар, ушул сөз эркиндиги боюнча туғандар. Сөз эркиндиги боюнча булар ар бир активистти кармап, кысым көрсөтүп, кече өзүңүздөр көргөндөй эле ошонун бирөөсү Оразайым болчу. Ошо Оразайымды кармаган өзүңүздөр билесиздер, кантип кармаганы. Ош шаарынан кармап Бишкекке машина менен апарган. Кече эле өзүңүздөр билгендей, ошого эле мен салыштырмага ошо Акаев, ошо Алтынбек Сулаймановторго салыштырмага депутаттарды кантип күбө катары чакыргандыгы ошо боюнча тема болмокчу тугандар. Анан эң акыркы темабыз тугандар, кайдыгерчиликтин эмне үчүн биз ушунчалык кайдыгер карап алдык тугандар? Эмне үчүн деген суроо болуп да, эмне үчүн биз эмне үчүн ушул кайдыгерликтен тугандар? Мына өзүңүздөр билген, мына үчүнчү темабыз бул свет боюнча. Мына октябрь айынан баштап тугандар, светтин баасы көтөрүлөт экен. Ушул светтин баасы боюнча тугандар, өзүңүздөр билгендей, Курманбек Салиевич Бакеев кеткен ушунун айынанчы тугандар. Өзүңүздөр билесиздер. Ошо көчтү, азыр булар улап атабы деп ойлоп атам да тугандар. Ошо боюнча болчу, анда эфирди максималдуу бөлүшөбүз тугандар. Анда баштайлы тугандар. Өзүңүздөр билгендей, эсиңиздерде бар болсо керек, мына Орто Токой суу сактагычы, Кемпирабад суу сактагычы, мына Куршаптагы анча-мынча баягы 100 гектар жерди мен билбей туруп бериверим деген ошол окуялар өзүңүздөрдө эсиңиздерде болсо керек. Эми Орто Токой суу сактагычын жоготтук тугандар. Действительно Өзбекстанга өтүп кеттиер, аны өзү мына маалымат булактарында жазылып жүрөт, бирок ошону протоколун сыртка чыгарбайт. Элге эмнеге чыгарбайт деген суроо жаралат да. Эмне үчүн чыгарбайт ошо нерселерди ачык, айкын көрсөтпөйбү? Ошолорду чыгарса тугандар. Үңкүр тоодо тоолорубуз кетип калган тугандар. Ошолорго биз унчукпаган кайдыгер карап жүрүп ошол учурга токтолдук да тугандар. Мен ошону айтып кетейин. Анан тугандар, мына кысым боюнча тугандар, өтө бизде кыргыз элинин эң баалуу нерсеси бул эркиндик. Сөз эркиндиги болгон. Биз эми демократиялуу мамлекет болбодук беле. 30 жылдан бери демократиялуу мамлекет болуп жүрүп туруп, мына Садыр Жапаров мыйзамсыз бийликке келгенден бери сөз эркиндигине өтө кысым болуп атат. Мисалы, мына өзүңүздөр билгендей эле ошол эле Тилекмат Куренов, Молдокматов жеңиш. Мына тугандар. Кече жакында ошо Оразайым кармалып, жакшы Оразайымдын эли аркасында эли бар экен. Өзүңүздөр көргөндөй, бир 12 саатта эли чыгып чыгарып алды. Мына ачык эле айтыш керек анычы. Биз ошол эл чыкпаганда, Оразайым аркасында ошончо эл чыкпаганда, Оразайымды өзүңүздөр билгендей биринчи статья коюп, оор статьяны коюп, 313 статья жер оны басып алуу, бийликти басып алуу, этносту ушул статья менен оор койгон экен тугандар. Анан түштөн кийин эле эли чыккандан кийин ойлонуп туруп күбө катары. Күбөнү тугандар Оштон Бишкекке машинада алып келбейт, аэропорттон тосуп алыпчы. Күбөнүн үйүн тинтибейт тугандар. Оразайымдын атасы 70тен ашкан атасы бар. Өзүңүздөр билген Оразайымдын ошо агасы кече жакында маркум агасы өтүп кетти. Ошону жерге барган эле ошол жерге барып көмүп, ошол кайтып атканда, Москва шаарына кайтып атканда, ошондой кылган кылыктары тугандар, бул мыйзамсыз бийликтин түшүнбөйсүң. Мындай сөз бар да, буларгачы түшүнбөйсүң. Ошо үйүндө турганда, мына кече Акаевди чакырганда, Алтынбек Сулаймановду чакырды, канча адамды чакырды мисалы. Ошолорго ошол эле повестка берсе, Оразайым өзү да бармак. Эртең менен бирди сүйлөп, чоң статьяны коюп, түштөн кийин күбө кылып, анан 12де өздөрү
самолетко салып учуруп берген, бул деген эми билбейм туугандар. Бул баягы сценарий, булардын сценарийси түгөп өткөн. Бул бийлик, мыйзамсыз бийлик келгенден бери мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, неменен алек туугандар. Только куда, дос, ошо досторун, кудаларын бир должностко коюп, мына кече эле бир жакында кудасы 500 000 канча тендер ушундай болуп чипы менен кудасын иштен алды. Иштен алып эле коюп койбой, түрмөгө тыкпайбы? Эмнеге иш козголбойт ушу кудаларга? Ошо кудасын, мисалы ошо айтып атпайбы, кечегенде сурап атат, эмнеге сиз кудаларыңыз ошо акчалар банктан чыгып кетпесин деп. Бул деген жаш баланын анасы да туугандар. Мисалы мыйзамсыз болсо дагы, президент болсо дагы, бул деген ошол мыйзамсыз болсо дагы 6,5 миллиондун мыйзамсыз президенти болот. Эми кичине ойлонуш керек да тууган. Мына мен мына 2 айда, Куда кааласа мына 2 айда мен Кыргызстанды өзүңүздөр көрөсүздөр, алдыга жылганын көрөсүздөр, сезесиздер. Мына толук кандуу ишке кирише албай атам, мына толук кандуу кирсе 2 айда деп жүрдү эле. Мына 2 ай өттү, анан 6 ай өттү, анан 1 жыл деди, эми 2 жыл дешти, анан 5 жылга өтүштү туугандар. Бул жөн эле бул популист сөздөр менен кыргыз элин алдап эле келип атат да мындай. Буну да моюнга алышыбыз керек туугандар. Буну да моюнга алышыбыз керек, себеби алдагандан биздин жашообуз өзгөрүп кетпейт туугандар. Алдап жашап жүрүп мына 5 президентти көрдүк. Алдап жашап ушул малбат. Эми пешенемизге эшек коделек тепкенби? Мына Садыр Жапаров дагы пешенесине жазган экен, мыйзамсыз президент болду. Мына туугандар. Бул президент болгондон бери, мисалы, мигранттар, мына биз айрыкча мына сыртта жүргөн биздин мигранттарга өтө кыйын болду туугандар. Себеби бул бийлик келгенден бери мына орус бийлиги булар мыйзамсыз бийликти жактырбай мындай карап атат да туугандар. Ошонун айынан мына азыр бизде Кыргызстан дегенде эле көргөндө эле ушу сотрудник полициялары Москва шаарынын ушу токтотуп эле штрафты берип, выдворениени берип, депортацияны берип, өзүңүздөр билгенде 40 жылга берген депортация болду. 40 жыл элестетсеңиздер туугандар. Бул деген эми билбейм эми. Анан мигранттардын бир көгөйү туугандар, мына шайлоо учурунда баягы биздин бу жерде Москвада посольствобуз бар да. Посольстводо ошол жерде баягы учетко туруш керек. Анан учетко тургандан кийин консулский учетко тургандан анан шайлоого барасың. Ошол нерсени жокко чыгарыш керек биз туугандар. Ошону чыгарбасак туугандар, буна паспортту биз көтөрүп жүргөнүбүз жөн эле болуп калат да. Ошол паспорт менен биз алыс жактарга барабыз. Виза алабыз, Америкага барабыз, Европага барабыз. Ошо бир паспорт менен. Эмне үчүн ушул суроону бересиздер? Эмне үчүн ошо бир паспорт менен барып шайлоого катыша албайбыз? Сыртта жүргөн мигранттар. Себеби бул деген бийликтин алсыздыгынан, анан көбүнчө сыртта жүргөн мигранттар көптөр таза адамдар, ошо таза партияны, таза инсандарды, таза президенттерди шайлайт да, ошодон коркушат туугандар. Ошон үчүн булар ордунан туруп, көтөрүлүп, ошондой нерсеге барышпайт. Мен канча айтам, булардын Москва шаарындагы посольствонун ишин айтып берейин туугандар, кандай посольствонун. Бул азыркы эжеке, азыр бир эже келип калган посол. Булардын иши мындай туугандар. Бизге окшогон мигранттар, активисттердин бир жерде жыйыны болсо, ошого Москва шаарынын полициясына кайрылып, ошол жерге барган жыйындарды өткөзбөй коюу, пут тосуу, кысым кылуу, ошондой нерсе менен алекте буларчы. Булар бизге жардам бергенден көрү, мигранттарга жардам бергенден көрү, булар только ошол кысым көрсөтүп, пут тосуу, ошо менен алек туугандар. Башка эчтеке, бул посольствонун деле кереги жок, консулствосунун деле Кыргызстан, Москва шаарында кереги жок. Себеби эл өзү менен өзү туугандар. Консулствого барса ошончо очередь, баягы талон деген нерсе чыгып калган, о талонду баягы электронный талон деп коет, онусу дагы алат, ол очередь качан келет, Кудай берет, өзүбүз оноп кылабыз, бул деп эле ошо менен алек туугандар. Эртеңки мына келип аткан шайлоодо мисалы туугандар, ошо эле баягы 5 президент кылган нерсе берде эле ошо эле кайталанат туугандар. Бул шайлоонун жыйынтыгы мен заранее эле айтып коеюн, жок, тааныбайм. Себеби биз Кыргызстанда мигранттар, сыртта жүргөн мигранттар деле катышкан учурда эле булар өздөрүнүн баягы өздөрүнө жакын адамдарды өткөзөт дагы, оппозиция жүргөн партиялар өтпөй калат. Себеби булар өздөрү эле ручка менен чызып, кимге кандай процент коюшту өздөрү эле ошол менен
Geçen президент шайлоодо көрдүк да, туурабы? Президент шайлоодо көргөндөн кийин президент шайлоодо көрдүңүздөр тууганда. Эми ошол эле кайталанат. Ошон үчүн мен азыртан айтып кетейин. Биз Кыргызстан мамлекетинин келечегин жаңы муундарды ойлойлу десек туугандар, талап кылышыбыз керек. Ким болбосун. Кудайырхан болуп кетпейби? Садыр Жапаров, мен айтып коеюн, талап кылыш керек. Мыйзамдуу жолго түшүүбүз керек туугандар. Мыйзамдуу жолго түшпөсөк туугандар, ушундай нерселер баягы Адахан Кимсанбаевич айтып кеткендей изоляцияда калдык туугандар. Азыр изоляция, точно изоляцияда туугандар. Мына бензиндин баасы туугандар канчага чыкты? 60 сом тууган. Качан көрдүңүздөр эле бензиндин баасы 60 сомго чыккан. Мына туугандар. Азык түлүктүн баасы туугандар канча процент көтөрүлгөн мисалы. Азыр жакын арада мынау мыйзамсыз бийлик экономика менен заниматься этпесе туугандар, биз Кыргызстан ачарчылыкка калып кетишибиз мүмкүн. Биздин жарандарыбыз ичинен Кыргызстанда кембагалдардын саны өсүп кетти туугандар. 2 миллионго жакындап калыптыр ошо. Биздин кайдыгерчиликтенчи туугандар. Биз качан гана үйрөнөбүз, акты ак деп, караны кара деп, арамды арам деп, адалды адал деп. Качанга чейин баягы патхалимствону өздөштүргөн адамдар ошолор эле жашап келип атат. Мына мен айтып келгенмин, 400-300 семья бар ошо биздеги бийликте. Бири кетет, бирини кууйт, бирөөсүн түрмөгө тыгат, бирөөсү келет. Ошо менен алек туугандар. Кыргыз элин ойлогон, мен патриотмун, кыргыз элинин патриотумун, мен кыргыз элине жардам берем деген президент бизде келбейт, окшойт. Эми 6-чы президент ошентип чыгып аткандан кийин мыйзамсыз болсо дагы 6-чы президент ошо кыргыз элине мындай болот, ол деп сөздөрдү эле баягы жомок менен эле жашап келип атабыз да, жомок менен. Ошону айткан Кыргызстанда бир эрктүү, мына белдүү адамдар жокпу мындай. Садыр Жапаров, сен айткан сөздөрүң калп, бардыгы эле калп, ишенбей калды. Сен адан көрө экономиканы ойло. Эртең эмне болот Кыргызстан келе? Мына кышта келип калды туугандар. Кыш келип калды, бирок Баткенде үйлөр, баягы кечеги жабыркаган үйлөр дагы эле бүтө элек туугандар, толук кандуу. Качан бүтөт ошо үйлөр? Ошо боюнча маселе көтөрүл. Көмүрдүн баасы көтөрүлүп тур тууган. Ошо маселелерди көтөрүш керек. Ошондой нерсе маселелерди көтөрсө, кысым кылып, мына кечегиндей болуп, биздин Орозайым кыз карындашыбызга окшоп, ошентип кысым кылып, жолдон камап, мына. Күнөө түрмөдө жатышат туугандар. Баягы бийликтеге сөз айтып койду, жакпаган сөздөр бийликке жакпай калды, сразу барып камап коюп атат туугандар. Бүгүн сени камайт, эртең башканы камайт. Бүрсү күн сени үйүңө барат. Ошентип жүрө беребиз. Баягы эмне деп коет? Бир сөз чыгыптыр, жаңы девиз. Мен зек болсом, сен зек болсоң, ком зек болот окшойт деген ошондой девиз чыгарат окшойбуз эмичи. Бардык элин эле камат. Кече эми мен Курсан Асановду өзү мындай жакшы деле тааныбайм, эми ошо зам министр болуп жүргөн Аскар дейм, Жанар Акаев кече баягы бир видео чыгарышыптыр, эми ошол видеону дагы нормально чыгара алган эмес да. Эң плохой качество, эң низкий качествода чыгарып, эптеп эле бир фабрикат этип эле чыгарып эле барып камап эле. Эми байкуш бечара Курсан Асановду эле камалай берип. Мен ошого айтам да, Курсан Асанов ошо бүтүн Кыргызстан менен калганда камалбайт болчу туугандар. Мен Курсан Асановдун бир ошибкасы туугандар. Бир ошибкасы. Баягы ошо ошибкасы болду да. Бул киши көп ошибка кетирип койду саясатта. Эми бул кишиге деле кыйын болду. Эми өзү камалып, аялы камалып, ушинтип эле түрмөдөн чыгат, кайта кирип, кайта түрмөгө кирип, өтө эле кыйын болду бул кишиге деле. Эми адамгерчилик жактан жалко бирок, действительно. Ошон үчүн мен мынабу шайлоо, жакынкы арада шайлоо болот. 28-ноябрда шайлоо деп коюлду туугандар. Ошондо таза инсандарды алып келгенге аракет кылалы. Көп бизде миграцияда жүргөн, мына сыртта жүргөн таза инсандар өтө көп туугандар. Ошолордун бирөөсүн алып баралы. Мына эски 120 депутат ичинен бир ашпес 10-15ке жакын мындай адекватный депутаттар бар. Жок деген өзүнүн эркин сөздөрүн айта турганчы. Калгандар унчукпай эле отурат да. Калганы келди, кетти. Ким экенин да билбейсиң, каяктан экенин да билбейсиң, кандай аброй экенин да билбейсиң, түшүнбөйсүң. Ошо баягы коммерсанттар, байлар ошо окшогон келип алышкан, өз бизнесин жок дегенде сактап калайын депчи.
Эми свет боюнча туугандар. Светти мен айтып кетейин туугандар. Светти эми азыр кымбаттатырган болсо бизде эң низкий зарплата бизде экен. Средняя Азияда низкий зарплата ашып кетсе 10 миң, 8 миңден 10 миңге чейин экен айлыктар. Эми ошол светти көтөрсө, мисалы айына 1000 сомго азыр жаксаңыз туугандар, примерно айына 2 миң жапкандай болосуздар да, мындай орто эсеп мененчи. Ушунун айынан Бакиев кеткен эле, ошо светтин айынан ошол көтөрө коем деп ошол Бакиевди кууп чыгышты эле. Эми булар ошол Бакиевдин кылган нерсесин 60 тыйын эмес, анча дагы көбүрөөк кылып кошуп койсо дагы биз коом, мына биздин коом да кайдыгер карап калып, эми азыр ошого да макулубузду берип, ал аз келгенси баягы уран деген бизде баягы элди уулай турган бизде толордуу урандарыбыз бар. Ошону иштеткенге моратория киргизген туугандар, буну иштетилбесин деп. А бирок ондой кылган жок да, булар кайта көтөрүп чыгып атат, биз иштетишибиз керек экен депчи урандычы. Бул уранды иштеткенден көрө иштетпей ошо боюнча турган жакшы. Себеби кыргыз эли ууланбайт туугандар. Биз ууланып берип жададык мисалы. Ошол эле кумтөр, ошол эле жери биздин алтын кендерди казып атпайбы? Мына уже ууланып атабыз туугандар. Эми азыр уранды уулай турган болсо, мен сиздерге айтып коеюн. Уран ошол уранды бизде баягы сиамские близнецы деген баягындай адамдар пайда болгонго туура келип, жаш балдар пайда болот. Себеби о урандын зыяны өтө чоң туугандар. Ошон үчүн мен кыргыз элин чакырып кетет элем. Кайдыгер карабайлы туугандар. 5-6 активистти камады туугандар. Бардык активисттерди камалбайт туугандар. Кудайга шүгүр. Бизде эрктүү, белдүү жигиттерибиз бар. Өз сөзүн айтат. Убагы келет, дагы будан да жакшы сөздөрүн айтат туугандар. Бирок азыркы мыйзамсыз бийлик ойлоп атат, өмүр бою ошол бийликте отурам деп. Калп бул нерсе туугандар. Өмүр бою болбойт. Bir gün болсо bir günü орустар айтканда ес начало, ес конец деп коет. Мен азыр ушу мыйзамсыз Садыр Жапаровго, анау ГКМБнын төрагасы Ташиевке калып кетилем. Кеч боло элек деп токтотуңуздар туугандар. Мен эми ага кандай болсо дагы бизден чоң киши ага деп мындай коеюн. Садыр Жапаров, Камчы Ташиев токтотуңуздар, ушундай оюңуздар токтоп, ошондой нерсе сценарий түзүп, ол кылып, бул кылып, элдин баарын камалбайсыңар. Чыга берет. Бүгүн 2-3-өнү камасаңар, эртең дагы чыгат дагы. Чыга берет. Бул өзүңүздөр билесиз. Биз Түркмөнстан болбойбуз. Мына Текебаев айткандай, мына конституцияны кабыл алса, мына Түркмөнстанга окшойбуз деди. Ошол киши көрөгө окшойт деп калды. Текебаев дагычы. Мына ошол айткан сценарийде кетип атат да, Текебаев айткан сценарийде аста-аста кетип атат. Аста-аста барат, ошол нерсеге барат, бирок эл жарылат туугандар. Эл жарылганда мына Бакиевди өзүңүздөр билесиздер, акасы деле бийликте, үкасы деле бийликте турган, баласы деле бийликте иштеп, Бакиевдин бийлигин сакталып калган эмес туугандар. Анан мен азыркы куда сөөк, дос постор деле сакталбай калат. Эл селдеп коет туугандар. Ошон үчүн азыр мен сиздерге кайрылып кетем. Токтотуңуздар ушул кысымды кылып, сөз эркиндигине кысымды кылып, достууларды bir gün болсо bir gün жооп бересиңер. Азыркы силердин кустуруп аткан акчаңар каяка кеткенин эл отчет да берген жоксуңар. Мисалы 100 күндүк президенттик мыйзамсыз болсо да президент да 100 күндүк отчету да болгон жок. Ошолорду эмнеге талап кылбайбыз? Эмне үчүн биз ошолорду талап кылбайбыз? Ушинтип жүрө берели эми. Мына биз 30 жылдан бери миграцияда жүрөбүз. Бул кетиште туугандар, бул кетиште дагы балаң да мигрант болот, неберең да мигрант болот, чеберең да мигрант болот. Ушинтип кайдыгер карап жүрө берсек туугандар. Мен баардыгын чакырып кетем кыргыз элин. Кайдыгер карап алчы туугандар. Ушул биз мыйзамдуу жол менен туугандар, бул бийликти мыйзамдуу жол менен таза инсандарды алып келсек болот туугандар. Бул качан мыйзамдуу жол? Бул шайлоодо туугандар. Шайлоодо. Ошо таза инсандарга добуштарды беребиз туугандар. Ошондо ошо өздөрү фальсификация кылып кое турган болсо, биз өз укугубузду коргоп да калабыз туугандар. Себеби биз билебиз кимди шайлаганыбызды. Таза инсандар аябай көп. Көбүнчө мына сыртта жүргөн инсандарыбыз
таза инсандарыбыз көп туугандар. Ошолор шайса элдин акысын жебейт туугандар. Ошолор элдин көгөйүн маселесин көтөрөт ошол адамдар. Мына көрдүк да, мына мыйзамсыз акыркы 1 жылдан бери отурган депутаттардын арасынан ашып кетсе 4-5 адам, 6 адам, 10 дейлин кичине элдин кичине көгөйүн көтөрүп, маселесин көтөрүп, калгандары дым эле отурду да мына туугандар. Мыйзамсыз Садыр Жапаровду премьер-министр кылып берди. Мыйзамсыз Садыр Жапаровду президенттикке алып барганга да жол ачып беришти туугандар. Мына мыйзамсыздардын мына туугандар. Жүрө берели ушинтип. Мейли дагы мен мигрант болсом, балам мигрант болсун, неберем мигрант болсун. Жерлерибиз кете берсин, сата берсин, биз унчукпай отура берели. Неге Biz эмне үчүн биз ошого укук бердик? Неге укук бердик аларга? Сатсын деп укук бердик. Биз ошо мыйзамсыз келген, ошо келип акчаны жыйнап, чөнтөктөрүн толтуруп, анан качып кетсин дегенге алып келдик. Биз деген люстрация деген нерсени айтпадык беле? Туурабы? Люстрация болгон жок да. Кайта эле ошол эле шакалдар жүрөт, ошол эле аферисттер жүрөт, ошол эле пакта койгондор жүрөт. Ошол башка өзгөрүү жок болот. Ошо биримдик болсо, азыр мурда биримдик болсо, азыр ошол эле биримдиктин ордун ата журт ээледи. Мына өзгөрүү болду. Жок, өзгөрүү болгон жок. Мына Ош шаарында шайлоо болду, Бишкек шаарында шайлоо болду, Токмок шаарында шайлоо болду. Жокко чыкты, экинчи туру болду туугандар, мындай айтканда. Кайта эле ошолор келди да туугандар. Өзгөрүү болгон жок да. Кана өзгөрүү? Өзгөрүүнү көрсөткүлөчү, мындай өзгөрүп кетти. Өзгөрүү болушу мүмкүн туугандар, только аркага 44 жараныбыздан бери күнү Тажикстан Баткенде өлүп кетти. Коргой турган адам Бишкекте бийлигим алдырып берем деп Бишкекти карап отурду, досу келгиче Германиядан кайсы Европанын бир жеринен. Мына туугандар, бизде мына чындык да. Анан ушуну айтса эле эл душманысың, биздин ажого жаман сөз айтып атасың, ол бул дейт. Мен айтпасам башкасы айтыш керек да. Доктор, мен айтпай калайын, мен унчукпай калайын. Башкасы айтат да, бир күн болсо бир күн айтат да. Элдин да терпениясы, мындай айтканда, сабырдуулугу түгөйт да. Көрүп атат. Мына мен сиздерге айтып кетем туугандар. Азыр светтин баасын көтөрсө, көмүрдүн баасы көтөрүлүптүр, бензиндин баасы көтөрүлүптүр, 60 сомго чыгыптыр. Азык-түлүктүн баасы бир жолу көтөрүлүп кеттир. Эми билбейм, эми каерге барабыз? Ушул темп менен бара турган болсок туугандар, билбейм эми. Сабырдуулукта түгөйт да. Эл ток болсо, митингге чыкпайт туугандар. Ел ток болсочу, ел ачка болсо митингге чыгат туугандар. Мен сиздерге аны ачык эле айтайын. Мына биз 3 революция дейбиз. 3 революция. Бунун баардыгы революция деп, баардыгын революция деп, у жерде төңкөрүш болду туугандар. Бийликти басып алуу болду туугандар арасындачы мына. Буну моюнга алышыбыз керек да, тарыхта жазылат да баарыбирчи. Анан кийин эле бир нерсе десе эле биздин ажо деп мактап, жок эле нерсесин мактабай берсеңер. Мына Райым миллион камалат дедилер. Кана камалган? Райым миллион акталып чыкты туугандар, мына. Же калппы? Мына канча деген депутаттар камалып, акчасын берип чыйып кетти. Унчукпай эле калды. Мына Кумтөр боюнча мисалы Алоубукадан Пирматов беле кече 300 000 штраф салыптыр, чыйып кетти Кумтөр боюнча. Анан кайсы адилеттүүлүк туугандар? Карапайымдын элдин баласы тоо курдаса камалат. Депутат, чиновник капчыгы жоондору болсо, акчасын берсе чыйып кетет. Ана туугандар. Кайсы адилеттүүлүк? Адилеттүүлүк болбойт да туугандар. Адилеттүүлүк качан болот? Мыйзам баарына бирдей иштеш керек. Адилеттүүлүк болуш үчүн туугандар. Азыркы мыйзамсыз Садыр Жапаров түрмөдөн мыйзамсыз чыкпаш керек эле туугандар. Түрмөдөн мыйзамсыз алып чыккан Ташиевни түрмөдөн 200-300 адамды алып барып мыйзамсыз алып чыкпаш керек эле туугандар. Же калппы бул жерде? Анан кийин бийликти басып алыптыр деп азыркы басып алгандар, бийликти мыйзамсыз басып алгандар, узурпация власти деп басып алып узурпация власти кылып алды. Анан баягы ыйлаган кыздын бетин тырмайт деп туруп, негедир түрмөдө Молдокматов жатат, Тилекмат Куренов жатат. Эмне үчүн? Каякта? Анан кайсы адилет туугандар ошондо? Мыйзамсыз президент өзү бийликти басып алды. Мына эмне үчүн мен сөзүмдү карасаңыздар, эфиринде мыйзамсыз деп келем. Себеби бул адам мыйзамсыз президент болуп калды. Ошон үчүн мыйзамсыз дейм мен. Бул качандыр бир күнү туугандар, мына
Качандыр бир күнү бул бийлик кетет эми кетет. Кеткенден кийин жаңы бийлик келген учурда бул нерсе маселе көтөрүлөт туугандар. Маселе көтөрүлгөндөн кийин ушул эле Садыр Жапаровго ошол эле Ташиевке иш козголушу мүмкүн. Ошол эле Зулушевго, ошол эле Талант Мамытов азыркы мыйзамсыз отурган бийликте отурган узурпаторлорго иш козголот. Аны булар ойлогон жери жок. Ошол күндөр келгенде кийин ыйлаганыңар кеч болот туугандар. Ошон үчүн мен ошо мыйзам талаасына киришибиз керек туугандар. Мыйзам талаасына кириш үчүн не болуш керек? Бул мыйзамсыз президент жаңы конституцияны кабыл алды, туурабы? Жаңы конституцияны алгандан кийин жаңы шайлоо болуш керек болчу. Мына өздөрүнүн жазган мыйзамына өздөрү тек келишпейт да, туура келбейт мына туугандар. Мына жаңы президенттик шайлоо болуш керек эле. Ал болгон жок. Bir жылдан бери мыйзамсыз депутаттар кармап отурат. Мисалы, ал да болгон жок. Шайлоо өтүш керек болчу. Биринчи президенттик шайлоо эмес, биринчи парламенттик шайлоо өтүш керек болчу. Анан президенттик шайлоо болчу. Ушул жерден баардык нерсе ушул жерге такалып атат туугандар. Ушул жерге такалып. Ошон үчүн мен мыйзамсыз. Анан булар өзүңүздөр билгендей, ошол эле Ташиев, ошол эле Талант Мамытов, Садыр Жапаров булар ак үйдү басып алабыз деп кашаны аттап, шымдарын жыртып, ошол жерде элдерди үгүттөп, мага 20 адам болсо баскыла ак үйдү алабыз деп Ташиевдин сөзү бар туугандар. Мына өзүңүздөр билгендей. Жогорку соттун өкүмү бар туугандар. Булар соттолгон адамдар. Мына туугандар. Ушул жердин баардыгы келип бийликке мыйзамсыз келгенден кийин баягы балон уурдаган баласы бар го, ортончу баласы. Onu актады. Садыр Жапаровдун карындашы, эжеси аны сакталды туугандар. Өздөрүн актады. Булар бийликке эмнеге келди го? Мен туугандар айтайынбы, өздөрүн актаганы келди. Ошо жакын тууган куда сөйөктөрдүн бийликке алып келгенге ошого эле келди. Кыргыз элине бир да пайда жок туугандар. Пайда болбойт да. Себеби калпычынын казаны кайнабайт деп коет. Себеби ар бир экинчи сөзү калп болсо, эл дагы баягы ишенип бул кишиге ишенгендер бар да эми арасында ошол 300 миң, 400 миң адам ишенет деп атат ошол адамгачы. Анын арасында бир 5 миң, 3 миңге жакын баягы фанаттары бар. Булар баягы интернет менен эле популист сөздөрү менен эле ошол элди башын айландырып эле жүрөт да туугандар. Элдин башын айландырып эле келет. Бирок элдин башы айланганы менен бир күнү кеч болуп калбаса экен дейм да туугандар. Кеч болуп калса туугандар. Биздин тагдыр, Кыргызстан мамлекетинин тагдырын чечип коюшу мүмкүн да. Баягы не деп коет, биз деген эгемендүү мамлекет бизде. Мына ушул Садыр Жапаров президент болгондон бери, мыйзамсыз президент болсо дагы бир мамлекеттин ажоосу бизге келбеди мына туугандар. Ушул жерден билсеңер болот, мыйзамсыздыктынчы өзүңүздөр. Только биздин мыйзамсыз президент Баткенде 44 жаран өлсө да Тажикстанга барат. Мына кече жакында да ОДКнын анасы болгон экен, кече да учуп кетти туугандар. Терексай айылында болуп аткан чаңдарды жөнөтөм брат. Мейли жөнөт, көрөбүз, Куда кааласа көрөбүз бардыгынча. Эми мен кыска сөзүм айтып кетем туугандар. Кайдыгер карабайлы туугандар. Биз мыйзамга түшүш үчүн мыйзамды эртеңки шайлоодо таза инсандарды алып келели туугандар. Таза партия дейбиз, таза инсандарды алып келсек, Куда кааласа ошого окшогон билимсиз, планшет менен окуган адамдарды биз тазалап, таразалап кетет. Жаңы инсандар келет, таза инсандар. Кыргыз элинин көгөйүн маселесин чече тургандар. Андай инсандар бизде аябай көп. Кыргызстанда дагы бар. Сыртта жүргөн мигранттардын арасында дагы бар туугандар. Ошон үчүн кайдыгер карабайлы туугандар. Салам алейкум, эмне деп бирөө жазып турасыз? Эфир окуйчу, эмне деп жатат?
Жомок менен жомокту сүйгөн эле окшойт деп калдым туугандар. Жомокту айтса ишенип, мисалы биздин азыркы мыйзамсыз бийликте чейин деле мисалы көп депутаттар, партиялар көп нерселерди обещать этет. Көп нерселерди элдерге биз мынаны кылып беребиз, аны кылып беребиз. Анан депутат болгондон кийин унутуп калат. Унутуп калгандан кийин 5 жылдан кийин кайта өзүнүн мөөнөтү бүткөндөн кийин кайта башташат. Дагы алда канча. Анан ошол эле бир эле грабилди биз кечке эле тепселегенден көрө эң жакшы нерсе туугандар таза инсандарды алып келиши. Таза партияларды, баягы кошомат эмес туугандар. Кошомат эмес, баягындай өзүнүн эрки бар, сөзү бар дегендей туугандар. Ошондой инсандарды алып келебиз. Ошондо гана Кыргызстан алдыга жылыш болот туугандар. Ага чейин ушинтип кудасын алып келсе, досун алып келсе, бир да мамлекетте досу, бир да мамлекет мындай демократиялык мамлекеттерде, правовое поледе жүргөн мамлекеттерде туугандар. Досун алып келбейт туугандар. Мен сиздерге айтып коеюн. Досун, удасын, өкүл балдарын, мисалы, ошондой нерселерди алып келбейт. Бийлик алып келбейт туугандар. Себеби аларда этика деген нерсе бар. Өзү мурда эле ошондой болгон, баягы өзүңүздөр билгендей кайсы мамлекет болбосун карап көрсөңүз, тажрыйбалуу, билими бар адамдар, эл менен иштешкен адамдарды коюш керек да. Кайсы министерство болобу. Мисалы ошол эле Ташиевди алып кетейин. Бул Ташиев ким болгон өзү? Мында ачык эле айтыш керек да. Бул киши Бакиев маалында министр чрезвычайный ситуация болгон туугандар. Бизде келгендер өздөрүнө эле генералдарды жабыштырып эле, кухнядан генерал чыкты, ушу бияктан генерал чыкты деген нерселер ошодон пайда болуп турган. Эми элестесеңер, кухняда отуруп алып эле генералды алып койгон нерсе. Эми ким жөнүндө айтып атканын өзүңүздөр билсеңер, мына Сыймык Жапыкеев. Кухняда отуруп алып эле генералды алып койду. Мисалы, ошол эле Ташиевдин баласы, например, ошол эле Садыр Жапаровдун баласы. Ташиевдин баласы Жалал-Абадта көр кеңештин депутаты туугандар. Бир суроо туугандар. Эмне үчүн атасы бийликке келгиче депутат да болгон эмес, башка жерде көрүнгөн эмес. Эмне үчүн биздин бийликте качан гана атасы же тууганы келгенде, анан кийин балдары, инилери көтөрүлө баштайт. Biz только bizim memlekette tuğanlar. Başka memlekette men görmedim. Buna Sadır Japarov'un balası. Özü bir partiya menen oşol jerge jogorku kengешке barat dep, ошондой нерсе адамдар жолугуп, ошо баласы менен анан кече өзүңүздөр билгендей, ошо менен да шум болду. Эми уятта биз көрдүк да. Айдар Акаевди көрдүк, Акаевдин маалында, Бакиевдин маалында Максимди көрдүк туугандар. Уялбайлы. Эми элди тепселеп, элдин укугун тепселеп эле, басмырлап эле ушул нерсеге барсак туура эмеспи дейм да. Эмне үчүн? Эмне өзүңүздөр карап көрүңүздөр, мына канчалаган мыйзамсыз түрмөдө жаткан инсандарыбыз бар туугандар. Эмне үчүн ошолорду чыгарбайт? Мына мисалы түрмөдө отурган инсандарыбыз бар. Бир тоогурда бир нерсе, кичинекей нерселерди уурдап түрмөдөн азванка дазванка отурат. А бийликти басып алам деп, бийликти басып алгандар бизде наоборот болуп калды да. Бизде бийликти басып алгандар, аферисттер, мошенниктер бийликте отурат. Жөнөкөй элдин баласы, карапайым элинен чыккан активисттер түрмөдө отурат. Мына туугандар, бизде ошо адилет деген адилеттүүлүк бар ошондо. Жок. Кечеги 5-октябрда болгон элдин талабы эмне болгон? Парламент шайлоонун жыйынтыгы жокко чыксын. Ал жерде Садыр Жапаровду чыксын деген эч ким жок эле туугандар, туура. Партиясына акча таппай, босогон өтө албай, 7% босогон өтө албай, акчалары жок, кыйналып жүрүп, анан бийликке мыйзамсыз келгенден каяктагы акчалар туугандар? Кимдин чөнтөгүндө акчалар? Каяктагы акчалар келди? Элестесе, баннерлерди илип, бол кылып, бу кылышты. Каяктан келди? Эмне үчүн ушул малга чейин Садыр Жапаровдун аялы Айгүл жеңебиз бийликке чейин эмне үчүн Үмүт деген фондун ачпайт? Бийликке келгенден ачат. Себеби бул сценарий өткөн, биздин башыбыз Акаев маалында билесиздер, Мерим фонду бар эле. Ошондой нерсе да, ошол арам акчаларды ошол фонд аркылуу адалдаштырып, ошондой махинациялар бар туугандар. Ушул малга чейин жүрбөдү беле.
жөн эле жүрүшүп анан каяктагы акчалар ошол суроону бербейсиздер туугандар. Ошол суроону берсеңиздер болот да. Мисалы кече эле түрмөдө отурсаң сенде каяктагы акча ошончо акчалар каяктан келет? Пенсионерлер берди дейт. Пенсионерлердин пенсиясы 4000 5000 болсо каяктан берет? Бул да көрдүңүзбү? Ушул жерде дагы алдаган жерлери көп туугандар. Ойлонолу туугандар, ойлонолу. Ойлонбосок туугандар, Кыргызстан мамлекетинин эгемендүүлүгүн жоготуп алышыбыз мүмкүн. Мен ачык эле айтам ал нерсеничи. Болбосо ушул туугандар. Эки эле вариантыбыз бар. Таза инсандарды бийликке алып келишибиз керек туугандар. Шайлоодо. Экинчи жолу ушу окшогон аферист мошенниктерге бийликке ишенип, ушу азыркы мошенниктерге ишенип, дагы алданып жүрө беришибиз керек туугандар. Эки эле жолубуз бар туугандар. Таза инсандар алып келсе Кыргызстан мамлекети өнүккөн мамлекеттин бири болот туугандар. Анан азыркы мошенниктерге, жуликтерге ишенип отурган, мыйзамсыз отурган бийликке ишенсек туугандар, күмөн Кыргыз мамлекетинин тагдыры күмөн болуп калат туугандар. Биздин тагдырыбыз күмөн болуп калат. Кыргызстан элинин тагдыры күмөн жаратып калат тууган. Себеби караңгы биягычы. Эмне болуп кетет Кудай билет туугандар. Биз азыртан баштап болгон нерсени ачык айтышыбыз керек. Алдаган жерин алдады деш керек биз. Эми айтыш керек да, алдаган жерин алдады деп, мисалы, ошол эле мисалы кумтор улутташтырбайт деп, кумтор улутташтырат деп биринчи айтты. Анан кайта улутташтырбайт деп, жер үйдү бербегиле деди, жер үйдү кийин өзү бийликке келгенде берип берди. Мына ушул жерлерден саппайдене болот да, мына туура келбей калат туугандар. Мурдагы Садыр Жапаровбу же азыркы Садыр Жапаров? Мурдагы сүйлөгөн Садыр Жапаров башка, азыркы сүйлөгөн Садыр Жапаровдун сөздөрү дал келбей калат туугандар. Ошо принциптерин өзгөртүп атат туугандар. Ошондой адамдар, принциптерин өзгөрткөн адамдар туугандар, кыргыз элини жашоосун жырга түрбөйт туугандар. Жырга түрбөйт. Мен мисалы ошону мен башында айтып келген туугандар. Бул Садыр Жапаров бийликке өзүңүздөр билгенсиздер, баягы бир сөз бар эле, биз координационный совет түздүк деп, анан кийин эле эртеси биз координационный совет мыйзамсыз, анан ушинтип башка жол менен бара турган болдук, биз андай нерсени көрдүк деп алдады туугандар. Ошол туугандар. Мына ушул жерде бардыгы ушул жерде жатат. Себеби өзүңүздөр билгендей Жээнбеков бийлигин алдырайын деп атканда булар менен келишимге бара кой туруп, бийликти ушу Садыр Жапаровго мыйзамсыз берип салат туугандар. Мына туугандар. Ушул жерден кыргыз элинин проблемалары ушул жерден башталат. Мына туугандар. Мыйзамсыз бийликти алып келип алып, бир эле Кыргызстанда эмес, бүт дүйнөдө жүргөн биздин мигранттар да ушудан жабыркап атат. Ушу мыйзамсыз бийликтен. Себеби мыйзамсыз бийликтин көп мамлекеттер тең ата сүйлөшпөйт туугандар. Биздеги келишимдер мисалы, ушул малга чейин Россия менен болгон келишимдердин көбү жокко чыгып атат туугандар. Аста барып жокко чыгырып, эми билбейм, Кудайда эле жүрөбүз. Эми ушу Россия жергесинде тамак аш кылып жүрүп, урук туугандарын багып Кыргызстанда жүргөн инсандарыбызга күч кубат, иштерине ийгилик туугандар, ошо адамдарга эң сыртта жүргөн жарандарыбызга батыр деген наам бериш керек туугандар. Сыртта жүрүп, керек болсо үй бүлөсүн багып, тууган уруктарын каралашып турган ушул сыртта жүргөн биздин жарандарыбыз туугандар. Анан каяктагы батыр наамдарды берип, генерал чиндерди берип, генерал чиндерди эмне 44 жараныбыз бейкүнөө өлгөн жараныбызды өлтүртүп койгонго бердиңерби же кандай? Мен түшүнбөйм да ушуну. Саясаты, булардын саясаты туугандар. Кыргызстан элинин жакшылык алып келди да. Мына ачык айтам, туңгуйукка чүрүп койду. Туңгуйукка чүрүп койду дагы, туңгуюктан чыга албай эле, эми ушу жакырчылыктан чыга албай эле жүрө берди. Мен айтып кеткендей, бизде да күнөө бар туугандар. Себеби биз ошол адилетсиздик болуп турган нерсени карап туруп, мыйзамсыз шайлоону карап туруп, мыйзамсыз талапкерди карап туруп, мыйзамсыз президентти алып келип алганыбыз кайдыгерчиликтин биздин да күнөө болот туугандар. Биз чыркылдап айтып аттык туугандар. Койгула туугандар, бул мыйзамсыз.
Бул адам болбойт, бул адамдын даярдыгы жок. Бул адам өзүңүздөр билесиздер дейм, автобиографиясын окуп. Бул адам ошо Жыргалаң шахтасын эпте албай, банкрот кылып Кытайларга сатып жүргөн эле. Кыргызстан элинин тагдыры менен ойношпогула. Бул силерге Жыргалаң шахтасы эмес деп айтпадымбы? Туурабы? Мына үзүрүн эми азыр көрүп атам. Кыргыз элин кыйналып, авиа каттамдар Москва, Ош, Москва, Бишкек 10 миң, Бишкек, Москва, Ош, Москва 30 миң, 35 миң туугандар. Бул не деген нерсе? Не, ошо эле бир каттам экөөнүн километри бирдей туугандар. Экөөнүн километри бирдей туугандар. Эмне үчүн ошондой нерселерди карап туруп биз унчукпайбыз? Суунун башында туруп алып, суунун башында туруп, быйыл суусуз калдык. Эмне үчүн? Ошондой суроолорду бересиздерби? Эмне үчүн ошондой болду? Суунун башында турган эл суусуз калды деген нерсе бул эми бир сөз айтыш кыйын, себеби уяттуу нерсе. Суунун башында биз турсак, суусуз калган канча деген жерлерибиз, эгиндерибиз эгилбей курап кетти мына туугандар. Мына туугандар, өзүңүздөр көргөндөй. Жок, жогорку кеңешке мен койбойм, себеби өзүңүздөр билгендей, мен Кыргызстан жаранындамын, Россия жаранында. Мен мыйзамды буларга окшоп, мыйзамсыздарга окшоп мен мыйзамды тепселебейм туугандар. Мен барбайм дагы биринчиден. Экинчиден саясат бул өтө оор нерсе да туугандар. Эми саясатка келгенден кийин умело надо управлять да, мындай элди башкарыш керек да. Эми саясат мындай да, ошо политика деген мындай красиво управлять, красиво мындай саясатты алып кетиш керек да. Булар андайга булардын деңгээли жете элек экен. Булардын деңгээли ошо только элди алдаш, жомок менен багып, ошо элди курсаган жомок менен той кылып да. Мен барбайм. Аны мен өзүм мурда эле айткам, барбайм деген. Бирок таза инсандар бар. Мен колдогон инсандар бар. Ошо адамдар барат деп ойлойм. Мен колдогон инсандар бар. Мен убага келет. Убага келгенде ошо инсанды мага колдоп берсеңиздер туугандар. Ошо адам депутат болуп өтүп калса туугандар, элдин көгөй чече турган ошол инсандар. Ошо 5-6, 7 мен колдогон инсандар бар. Мен колдогон партия бар, мен колдогон инсандар бар. Биздин мигранттардын арасыбызда жүргөндөрү бар, Кыргызстанда жүргөндөрү бар. Бар, таза инсандар бар туугандар. Убага келет, мен ошол адамдарды шайлап берсеңиздер, Кудай кааласа, Кыргызстан түз жолго түшөт, оң жолго түшөт туугандар. Бар андай инсандар. Мен азыр аларды айтпай эле турайын, себеби азыр айтканга эрте. Мына шайлоо башталганда, Кудай кааласа, шайлоонун башталып агитация башталганда, ошондо айтам ошол инсандарды. Өтө жакшы инсандар көп бизде туугандар. Өтө инсандар көп, таза инсандар бар. Элим, жаным, күйүм. Мынага окшоп, азыркы мыйзамсыз бийликке окшоп, баягындай айткан сөзүнөн кайтпаган инсандарыбыз бар, мисалы. Эртең менен бирди сүйлөп, түштөн кийин бирди сүйлөгөн азыркы мыйзамсыз бийлик турбайбы? Ого окшогон эмес, таза гана айткан сөзүнө турган инсандарыбыз бар туугандар. Айтты, ошо ишин аткарган инсандарыбыз бар туугандар. Анан эртең менен бирди сүйлөп, түштөн кийин бирди сүйлөп. Кыргыздарда барго сөзгө бекем болуш керек да туугандар. Айттыңбы, аткара албайсыңбы? Айтпаш керек. Көп нерсени бул мыйзамсыз бийликтин көп нерсеси ушта болуп калды да. Популист сөздөр менен эле чыгып туруп, бунусуна деле сөз берип, бунусуна деле элге деле сөз берип, буга деле сөз берип туруп, мына азыркы кашаны азыр көрүп атасыздар туугандар. Эмил дейт, ар дайым колду, рахмат. Эми кайдыгерчиликте ушу тууган сен айткан азыркы Мурат кайдыгерчиликтин пайдасын эми көрүп атабыз да, өзүнүнчү. Кайдыгер карабашыбыз керек да. Эми жок дегенде бирөөбүз айтпасак болбойт да. Эми
Тилекматты жеңиш, Молдокматовду камап, дагы 5-6 саясат активисттерди камап, элдин оозун жабандап атат да булар, Бирок адашышат туугандар. Жабылбайт. Элдин оозу жабылбайт, чыга берет. Бүгүн Тилекмат Куреновду камады, Молдокматовду камадыбы кечегенде. Орозайымды камаганга аракет кылыштыбы мына туугандар. Ошондо сөз эркиндигине басым кылып атат да булар. Баягы Түркменистанга окшоп башкарайын деп атат. Бирок биз кыргыз эли Түркменистанга окшобойбуз. Мен сиздерге ошого чакырып кетейин. Сөз эркиндиги болгон, азыркы кабыл алган сөз эркиндигине каршы кабыл алган статьясы бар го. Эми бул статья ошол бизге окшогон активисттерге, оппозицияларга иштейт. Анан кийин Садыр Жапаровдун мыйзамсыз бийлигин колдогондор, троллдор, фейктер олорго иштебейт туугандар. Мына адилетсиздик деген нерсе ушул. Мисалы ошол эле Садыр Жапаровдун тарапташтары, мисалы фанаттары, троллдорун айтып кетейин. Эмне деген кептерди айтып кетет, мисалы ошол эле Адахан Кимсанбаевич, башка саясатчылар жөнүндө эмне деген кеп сөздөрдү айтпайт, мисалычы. Ошолорго эмнеге чара көрүлбөйт деген суроо жаралат да. Эмне үчүн оппозицияга чара, активисттерге чара, бийликти жамандаган активисттерге чара көрүлсө болот ошол статья менен. Фейк, тролл, ошо бийликти жактаган адамдарга андай нерсе чара көрүлбөйт. Себеби бул тандоо ошондой тандоого кирип калат да, тандап ошентип активисттерди колдонот дагы өзүнүн тарапташтарына колдогондорго мыйзамсыз бийликти ошолорго колдонбойт. Бул болуп келген туугандар, илгертен болуп келген туугандар. Бул ошол Акаевди көргөнбүз мисалы, ошол эле Бакиевди көрдүк, ошол эле Жээнбековди көрдүк турабы? Ошондой нерселерди көрүп келдик да. Көп нерсени көрүп келдик. Мен Атамбаевдин тарапташы эмесмин. Мен бир нерсени калыстык сөзүм менен айтып коеюн. Атамбаев өзү деле мындай президент болуп турду, бирок кемчиликтери да болду, иштеген жерлерди кыргыз элине пайда деле алып келди да. Анан бир жери жакты балдарын саясатка аралаштырбаган жери жак калмагачы. Балдарын алып келген жок. Бирок шопурларын, беркилерин алып келди, бирок балдарын аралаштырган эмес. Ошол жери калыстык сөзгө айтып койдум туугандар. Калыстык сөзгө айтып койдум. Эми Куда кааласа туугандар, кыргыз элинин жашы деле агып агып келип атат, көз жашы акты. Эми Кудайым дагы, Алла Таалам дагы ушу элге, бирок биз дагы кыргыз эли пейилибизди ондосок туугандар. Пейилди ондошубузга, ниетибизди ондосок туугандар. Ниеттерди ондосок эле туугандар. Куда кааласа, баягы эмне деген сөз бар. Пейилине жараша ажы болот дейт го. Пейилге болуп калды да, пейилибизге жараша кичине ошого окшоп кетти туугандар. Себеби биз бул эми көбү Садыр Жапаровдун айткан сөздөрүнө ишенди да. Көп сөзүнө ишенди. Бирок ошол сөздөрдүн бирөөсү аткарылдыбы? Аткарылган жок туугандар. Бирөөсү аткарылган жок. Аткарылбайт дагы. Ошол канча сөздү обещанияны берди туугандар. Эртең менен бир сүйлөп, түштөн кийин бир сүйлөп, ошол сөз берген сөздөрү жизнь аткарылбайт туугандар. Мен ого кепилдик берем. Себеби бул элдин манай менен манипуляция кылып үйрөнүп калган киши экен. Эл менен манипуляция кылып, элге ошол популист сөздөр менен, мындай дешевый пиарлар менен элди алаксытып жүрөт да, мисалы. Эмне үчүн мен бул кишиге ишенбейм? Бул кишиге ишенбеген себеби туугандар, бул кишини мен тааныбайм да. Баягы ошол 5-октябрдан болгон окуядан кийин чыгып, трибуналарга чыгып сүйлөгөн сөздөрүн өзүңүздөр да карап көрсөңүздөр болот. Бир эле сөздү кече бир сөз айтты, бүгүн айткан сөзүнөн кайтып башка сөз айтат. Ошол жерден алдамчылык жерлери ошон үчүн мага жакпайт. Ошон үчүн бул адамды мен колдой калдым. Бул кишинин эми ата-энеси өлдү, баласы өлдү деп көп адамдар көп кайгы тартты, ол булду, түйшүк түштү деп ошон үчүн көбү баягы мыйзамсыз алып келип алышты да. Самым деле 1 миллион 300 миң адам катышкан экен шайлоого туугандар. 1 миллион 300 миң. Ошо 1 миллион 300 миңдин шайлоо, ошонун ичинен 79%. Сейчас. Туугандар, мен эфирди аяктайм. Мен дагы эфирге кирем. Аманчылыкта калыңыздар.